Assalamu алейкум, бардык алам жараткан Аллах Таалага мактоолор болсун. Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафага салам салаваттарды жолдоп, жагымдуу маанай уктуруусун Насихат радиосунда баштамакчыбыз. Бүгүн бизде конокто жаш бизнесмен десек да болот, көп тармактуу кесиптин ээси Али Матраимов бүгүн биздин студияда. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Маанайыңыз кандай? Алейкум ассалам. Чоң рахмат. Маанайым жакшы. Чакырганыңыздар үчүн, ушундай мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Али мырзанын бир өзгөчө видеолору бар, кыска нуска, ошол багытта суроо берели, кандай иштер кылып келесиз деген суроонун тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Негизи эле сиздин видеолоруңуз тууралуу сөз баштасак, кантип башталып калган ушул видео тартуу идеялары? Видео тартуу идеялары 2019-жылдары башталды окшойт. Ага чейин өзүм YouTube'да иштечүмүн, бирок YouTube'да студияда башка видеолор жасачубуз, өзүм камеранын астына чыкчу эмесмин. Качан башталды? Чет өлкөдө окудум, түрдүү өлкөлөрдө болдум, түрдүү китептер, түрдүү адамдар менен таанышып, чындыгында өтө сонун маалыматтарды алып жүрдүм. Ушул маалыматтарды өзүбүздүн жаштар менен бөлүшсөм, балким бирөөгө болсо, бирөөгө пайдасы тээр деген бир жакта бир ой бар. Экинчи жакта болсо, мен киммин, менин маалыматтарым ким укмак эле деген экинчи ой. Бул экөө дайыма бири-бири менен урушуп жүрдү да. Бирок качан болой өзгөрдү? Стэнли деген неменин Marvel'дын эң күчтүү немеси бар, жазуучусу бар, комик райтер деп коет. Бул киши деген ошол эле Железный человек, Спайдермендерди жасаган киши да. Адам бул киши деген интернетте Индиянын аниматорлоруна кантип супергерой жасалат деген темада берип аткан онлайн семинарын угуп калдым да. Адам бул семинарында мынтип айтып атат да: мен башкаларга эмне жагат аны билбейм дейт. Алардын жүрөгүнө кирип окуй албайм эмне жагарын. Бирок мен билген бирдемке бар. Мен өзүмө эмне жагат ошону түшүнөм дейт да. Анан өзүмө жаккан нерселерге таянып мен Спайдерменди жасадым дейт да. Жасадым, эмнеге рашат кылдым дейт. Эгер бирдемке мага жагып атса, эл арасында башкаларга да жагат бул нерсе деген ой болду дейт. Ошентип жасадым, чындыгында аябай көп адамга жагып, анан кийин супергерой болуп кетти дейт да. Дал ошонун сыңарындай мен деле бул семинарды көргөнүмдө мага чоң бир акыркы неме болду да, акыркы түрткү болду деп айта алам да. Анткени мага жаккан нерселер жаштардын арасында башкаларга да жагат сөзсүз түрдө. Бирөөнө болбосо бирөөнө жагат деп. Чындыгында Кудайга шүгүр, видеолорду чыгара баштагандан кийин келген комментарийлер, келген личкадагы каттардан түшүнгөнүм, жаккандарга бирөөлөргө чындыгында жагып атыптыр да бул видеолор. Туура багытта кетип бараткансыз ошондо билинип баштады. Элдерден лайк келип, комментарий туура баштагандай да. Анан аудитория азыркы эмнеге көбүрөөк кызыгышат экен? Ушундай видео аркылуу боюнча да. Видео аркылуу караганда эмнеси болгондо деле биздин элге акча кызыктуу азырынча. Бул аналитиктердин айтуусу боюнча деле ушул нерсе бар эмеспи? Бир эксперт менен сүйлөшүп калсам айтат, 10-15 жыл, балким 20 жыл азыр элдерде бир гана акча тренд болот дейт. Бирок элдер акча издеп жүрүп, ден соолугунан айрылат. 20-25 жылдан кийин ден соолукка байланыштуу маселелер актуалдуу боло баштайт дейт да. Азыр биздин элде чындыгында эле акча кызыктырат. Акча менен көбүрөөк кызыгышат. Бул турган эле иш, анткени жаман нерсе эмес. Анткени курсак акчадан башка эмнени ойлосун? Биздин элде жашырсак жашырбасак деле сабатсыздык дедим го, жакырчылык бар да, жумушсуздук бар. Муну деген компенсация кылышыбыз керек да. Турган эле иш бул, жаман нерсе эмес. Бул бизнес жаатында силер ошондо да болгондо да онлайн иретинде жонгон үйдө отуруп, компьютерди билип, ушун сатуу ыкмасын үйрөтүү деген болуп атпайбы? Азыр ошол багытта да көбүрөөк видеолор чыгып атат да. Анан жаштар меселе негизи эле кыргыз эли көбүрөөк кызыкса керек бул жааттачы. Анан мен бере турган суроом, азыркы учурда аябай белгилүү болуп жатат Wildverse деп айтып калабызбы, туура айтып атамбы? Бул багытта кандай ишти качан баштагансыз, кантип кызыгуу пайда болуп кеткен? 2019-жылдын аяктарында мен текстиль тармагына кирүүнү пландаштыргам. Көптөн бери эле өзүмдүн женский бренд одеждам, кийимдердин брендим болсо деп кыялданып жүргөн болчумун. 2019-жылы YouTube'дагы кээ бир иштер мен ойлогондой болбой баштаганда, анан текстиль тармагына кирүүнү чечкем. Не болду? Истанбулга бардым, бир жума 10 күндөй жүрдүм. Мода дүйнөсү кандай иштейт, ал жактагы адистер менен таанышып, сүйлөшүп көрсө, мода дүйнөсү деген Миландан, анан Парижден чыгып, Истанбулга келип, Истанбулдан Орто Азияга тарайып турбайбы? Ал жакта өтө сонун идеялар менен келип, бул жактан эми эле баштап атканда, биринчи модельдерди чыгарып саталы деп атканда карантин болуп кетти. 2019-дун аягы баштаганбыз, 2020 башы карантин болуп кетти. Бардык нерсе бир жакшылыгы бар го. Кудайдын койгон бир планы бар да. Анан биз өзү дордойго эле чыгалы деген пландар бар болчу, бирок эптен себеп карантин болду, бара жоголуп калды. Биз каяка сатабыз деген ой менен отуруп, анан кийин Wildberries менен таанышып калдык.
Мен 2018-жылдардан баштап Amazon'da иштечүмүн. Кытайдан товар чыгарат элек, Америкага жиберет элек, Америкадан сатчубуз. Wildberries менен таанышкандан кийин көрсөм, экөөнүн логикасы бир эле экен. Анан биз деген Wildberries'ке кирип кеттик да. Ошентип башталып кетти. Ошентип Wildberries башталып. Amazon'го саткан убакта уже Кыргызстанда болчусуз, э? Же Кытайда окуп жүргөн кезде? Жок, Кыргызстанда эле болчубуз ал учурда. Ал эмне болду? YouTube'да иштеп жүргөндө баягы маркетингдин биринчи алтын мыйзамы бардык жумурткаларды бир корзинкада ташыба дейт го. Биз деген YouTube'да иштеп атабыз. YouTube Кудайга шүгүр жакшы эле болуп атат, бирок бардыгын эле бул жакка неме кылбай, салбай, бир бөлүгүнү башка тармак болуп салалы дедик. Бизге Amazon чыккан болчу. Ошол билген билимиңиздин баардыгын видео аркылуу кыргыз тилинде эң негизгиси. Анткени бизде тил барьер бар да. Кыргыз тилинде жеткирүү, ошону кандай мындай сиз билген, сиз кетирген каталарды башкалар кетирбесин деген максатта да видеолор чыгарганыңыздын себеби ошол болсо керек. Дал өзү. Эми кыргыз тилине дегенде тилекке каршы бизде баягы нукура кыргызча сүйлөй албайбыз, ал турган иш. Аны деле комментарийлерде же болбосо личкага келген каттарда көрөсүң, прям ар бир катамды оңдоп жазган редакторлор бар. Бирок менин видеолорумдогу максатым канчалык кыргыз тилине туура сүйлөгөнүм эмес, жана сиз айтып өткөндөй, өзүмдүн кетирген каталарымды башкалар кылбасын. Эң негизги максатым ошол да. Мисалы, өзү үйрөнгөн деп атпайсыз, самоучка деп коебузго. Алар мисалы 3 айда кетирген немени үйрөтсөң башкага, 1-2 күндө үйрөнүшү мүмкүн дейт да. Бул жактан убактын да утурушат да, ошол жагы да бар да. Дал өзү мисалы караңыз, Салтанатча, мисалы мен деген Amazon'га чыгып атканда $2200 курс алдым да. Бул курска эч качан берген $1 да өкүнбөйм, анткени сиз айткан эле жана маселелер болуп атпайбы? Эгерде мен өз жолум менен Amazon'га чыга турган болсом, балким 1 жылда канча ката менен, канча акча менен, канча нерв менен чыкмакмын. Бирок ошол курстун алкагында биз деген 3 айдын ичинде немеге чыктык да, Amazon'га чыктык да. Amazon'га чыкты дегенде бул сөзсүз тил болуш керек, э? Сөзсүз тил билиш керек деген маселе туурабы? Жок. Болбосо болбос эмес. Деги эле мен жаштарга дайым айтканым ушул. Жаштар, кыргыз тилин сүйгүлө, үйрөнгүлө, бул турган иш, бул парз. Диний темада эмес. Биз кыргызбыз. Бирок анын жанында сөзсүз түрдө 2 тил үйрөнгүлө. Мен өзүм 5 тилде сүйлөйм, Кудайга шүгүр, бирок кереги жок. 2 эле тил үйрөнгүлө анын жанында. 1 англисче үйрөнгүлө. Бүтүндөй дүйнөнүн бүтүндөй маалыматтарынын эшиктери ачылат. Экинчиден деген биз Кыргызстандабыз. Мунун про российский, про американский болгон менен байланышы жок. Орусча үйрөнүшүбүз керек. Анткени Кыргызстанда бизнес кылам деген адам кааласа каалабаса эле орус тили менен неме кылабыз да, жолубуз түшөт, ишибиз түшөт. Ошонусу менен кызыктуураак. Негизи эле азыр ошо жаштарга убакыт үнөмдөө жаатынан да көбүрөөк кыласыз го. Анан мен да өткөндө окуп калдым. Ийгиликке жетүүдө эң жакшы адаттар тез жеткизет депчи. Сизде ошо кайсы адаттар бар? Жана ошол кайсы адаттарыңызды көбүнчө жаштар менен бөлүшөсүз? Мындай суроого даяр эмес болчу. Ойлоп болуптурмун дейсиз, кайсы адатым жакшы экенин деп. Кайсыл адат дегенде караңыз. Менин жеке пикиримде мындай нерсе бар да. Hard skills деген бар, анткени soft skills деген 2 түшүнүк бар да. Hard skills дегени мисалы кайсы бир тармакта инженерсиз, же болбосо аябай күчтүү программистсиз. Бул деген hard skillsке кирет да. Ал эми soft skills бар. Soft skills дегени башкалар менен баарлаша билүү, анан гибкость деген нерсе бар эмеспи? Азыркы аябай бат өнүккөн күнүбүздүн шарттарында ушул шарттарга адаптация боло билүү, коммуникабельность деген сыяктуу немелер бар да, өзгөчөлүктөр бар да. Буларды soft skills деп коет. Өткөндө ошол боюнча макала чыгарганда астына бир комментарийде бирөө да жазып коюптур. Ийгиликке жетиш үчүн 15%, 15% hard skills, анан 85% soft skills депчи. Менин негизги сунушум ушу болот эле. Эгерде ийгиликке жетем десе, өзгөчө жаштар өзүнүн ийгиликке жеткиси келген тармактагы адамдарды таап, алар менен баарлашып, алар менен достошуп, алар менен эки тараптуу пайдалуу кызматташа билүү өтө маанилүү да. Анткени чындыгында эле азыркы учурда бир нерсе, кечеки нерсе бүгүн кечекидей эмес. Тынбай өзгөрүп турат. Бул жерде деген бир баштаган жумушубузда дайыма ар кандай биз күтпөгөн проблемалар чыга берет. Ошол эле Wildberries'ке чыгып атканда канча биз күтпөгөн проблемалар болду. Маанилүү болгон тыштап койбош керек. Кетирилген каталардан сабак алыш керек. Анан кийин алдыга карап умтула бериш керек да. Ушул эле маселе боюнча өткөндө Марголан деген Казакстандын күчтүү бир немеси бар эмес, бишкер бар эмеспи? Ошол эле айтып атат да, чөйрөмдө аябай көп байлар бар дейт да. Мен баштап ойлоп карап көрсөм, мен ойлогом дейт да, булардын баары акылдуу депчи. Көрсө көпчүлүк акылдуу эмес экен дейт да, байларчы.
Ана мен ойлодум дейт, анда булардын өзгөчөлүгү бар деп. Кийин жыйынтыкка бардым, буларда энергия экен дейт да. Энергия деген эмне? Бир жумушту баштады, жасады, келди. Жыйынтык чыкпай калса, ошол темпини бузбай туруп, экинчи бир жумушту баштап кеткен дейт. Качанга чейин? Бир тармакта ийгиликке жеткенге чейин. Ушул энергия да, буга акылдын деле өзгөчө кереги жок. Просто желание керек, аракет керек. Аракет калуу болсо. Ооба. Сиз өзүңүздүн койгон максаттарыңыздын канчасында акырын ишке ашып кетет? Менин максаттарымдын дээрлик баардыгы эле Кудайга шүгүр ашып келатат. Кээ бир максаттарым бар, булар деген баягы орусча неме деп коет го. Срочный и важный бар, анан кийин несрочный, но важный бар да. Кээ бир жумуштарым бар, алар мен узак мөөнөттүү азыр инвестиция кылып жасап келатам акырын-акырындан. Кээ бирлери бар, срочно жасалыш керек. Буюрса баардыгын аткарып келатам. Сиз ошол багытта видеолор даярдагандан кийин жаштардан кандай смстер келет? Ушунуңузду ырас уктум, мындай иш баштадым деген бир жакшы ой пикирлер түшүп калса, бир өзүңүздө бир кубануу болсо керекчи. Мына бирөөгө болсо да бир жардам берипмин депчи, ошондой сезимдер болобу? Негизи ошондой каттар келип жатабы? Эң чоң баягы мотивация берген нерселердин бирөөсү, прям Кудайыма шүгүр дей турган нерселердин бирөөсү ушундай сыяктуу маселелерде. Мисалы, Стив Джобс жөнүндө бир видео чыгардым. Стив Джобстун өзүнүн 10 жылда курган компаниясынан өзү айдалып кеткендигини, 6 ай бою депрессияда жаткандыгын, бирок 6 айдан кийин туруп, жумушка баштап Pixar'ды кургандыгы жөнүндө бир видео чыгарган болчумун. Ошол видеону чыгаргандан бир канча күндөн кийин бирөө мен деле 6 айдан бери жумушсуз депрессияда жаттым эле, анан уже баягы суицидке чейин ойлонуп аттым эле. Бирок ошо видеоңузду көргөндөн кийин түшүндүм, что чыгышым керек деп, мен офисиме келип, мен менен таанышып, кофе ичип, таанышып кетти да. Бул мен үчүн аябай чоң неме болду. Башка бир карындашыбыз, атам жок, бир туугандарым менен мамилем көп жок. Жалгыз апам менен турам. Жакында немен болот, жакында бүтүрүү кечем болот. Атамдын ордуна ата, байкем ордуна байке болуп келбейсизби? Классташтардын арасында жетимсирегим келбей жатат деп байланыштуу. Ошол сыяктуу нерселер болгондо, чындыгында кылып аткан жумушуңдун бирөөлөргө пайдасы тийип атканын түшүнөсүң да. Ошондо мындай эме болот, туура багытта кетип баратканыңызды сезесиз да. Ооба, баягы Куранда деле тахтиси нимат деп коет эмеспи? Бул эч кандай форматта мактануу эмес, бул тескерисинче Алланын берген нематтарыны кайра жар салуу максатында айтыш керек болсо, ооба, тахтиси нимат да, Кудайга шүгүр. Анан көбүрөөк сиз да лайф коуч деп да калыпсыз. Бул ушу көбүнчө мотивационный видеолор чыгарган себептен ушул атты коштуңузбу? Лайф коуч деген жерини менин менеджерим кошуптур. Команда менен иштегенде команданын дагы өзүнө жараша кээ бир немелери бар да. Кээ бир кандай десем, кээ бир мыйзамдары деп коелу. Мисалы, мен командама эгерде силер туура көргөн, биздин өнүгүшүбүзгө алып келе турган расход боло турган болсо, бул $100 чейинки расход боло турган болсо, менден сурабай компаниянын атынан колдоно бергиле деп айтам да. Анткени баягы тотальный контроль деп коет эмеспи? Ар бир кадамыңар, ар бир расходуңарды мен аркылуу өткөрөсүңөр десек, анда менин командам өнбөй калат да, өспөй калат. Ошол сыяктуу эле, мисалы, мен эч качан өзүмдү лайф коуч катары карабайм. Бирок менин бир менеджерим бар, менеджерим деген профилге, шапка профилге лайф коуч деп жазганды туура көрүптүр. Мен аны жок деп айткан жокмун да, анткени шагына сындырганым туура эмес болуп калмак. Бирок ал жакта деле мындай кеңештериңизди берип келесиз. Эми лайф коуч десе биз обычно жакшы кеңеш берген, туура жол көрсөткөн адамды элестетебиз да. Лайф коучтордун деңгээли жогору болот го. Анан жаштар менен көбүрөөк иштешесизби? Кайсы учурда көбүрөөк мындай рахат аласыз? Жанагындай СМСдер кат келгенде рахат алганым кандай? Деги эле жумуштан рахат алсам керек, анткени 7-24 уктабай иштеп жүрө берем. Анан кээде болот, бир күндө 3-4 сааттан 1-2 жума бою иштеп, анан бир күн бою, 2 күн бою отключка деп коет эмеспи? Так уктап калган учурларым болот. Неден рахат алам? Процесстин өзүнөн рахат алам. Ансыз деле бактылуулук бул бир точка эмес, бактылуулук бул бир процесс дейт го. Ошону жаштарга да жеткиргим келет эле. Мисалы, мен моундай бир машинам болсо, моундай бир ийгиликке жетсем бактылуу болом деген нерсе бул туура эмес да. Эң жөнөкөй мисал, эгерде мен ушул процессте, ушул иштерди кылбай жүргөмдө, сиздер мени чакырбайт элеңиздер да. Мисалы, азыр отуруп баарлашып атабыз. Мен насыйкат деген радио менен таанышып атам, сиздер менен таанышып атам. Булардын бардыгы менин бактылуулукка бараткан жолумдагы кичинекей бактылуулуктар да.
бактылуу жылдар болбойт, бактылуу күндөр болот деп коет эмеспи? ооба. Анысыкандай жакшы иштерде мындай баары рахат өзүнүкү сезилет да. Рахат ошол бардык процессте да, бул прям моондо деген нерсе жок менин оюмча. Ошонусу менен кызык болот деп коет. Ооба. Өткөндө бир бизнесмен да айтып атат да, эгерде дейт азыркы машинаңар менен, азыркы турган материалдык абалыңар менен силер бактылуу боло албай жатсаңар, ишенип койгула дейт. Машина алсаң деле ошол да. Ооба. Кымбат машина алсаң деле же кымбат үй алсаң деле бактылуу болбойсуң, анткени бактылуулук баштап жүрөктөн башталат да. Миллионер болгонсузбу? Миллионер сомой болсо ооба, доллар жат. Бирок максаттар да бар деп коесузбу? Мындай да, бул суроону берген себеби биз мурда мисалы миллионер башкача адам элестетет элек да. Анан азыр болсо же мындай миллионерлер көп болуп кетти окшойт деп ойлоп калам да. Анан мындай оңоюраак болот окшойт. Кыргызстанда миллионер болуш деп мындай ошондой чечимге келип калдым да. Же бул IT тармагында болгондо мындай тезирээк жетеби дегеним да. Эгер доллар ой болсо билбейм, бирок сом эми оңойлолуп калбадыбы. Анын жанында мынтип айтар элем да, жаштар менен бөлүшкөн маалыматтардын бир бөлүгү менен бөлүшө берейин. Кичинекей кадамдардын күчү деген нерсе бар да. Кичинекей кадамдардын күчү деген ошол мисалы сом менен деле миллионер боло турган болсочу, адам көпчүлүк жаштар бар мисалы сом менен деле миллионер болоруна ишенбейт да. Бирок мен айтам, мисалы 1000 сом таба аласыңбы? Таба аласың, 1000 сом тапканга потенциалың бар. Ошол 1000 сом деле 1000 жолу кайталасаң миллионер болосуң депчи. Ошону эле кайра кайталат. Тезирээк кайталаш керек бурга. Ооба. Же Wildberries'те иштеп атканда деле мисалы $4 пайда көрө тургандай болуп, бир айда 100 эле штук товар сатканды үйрөн. Баштап кыйын болот, бирок өздөштүрсөң болот. 100 штук товар сатсаң, бир айда $400 табасың. Бир күндө 3 штук товар сатсаң, бир айда 100 штук товар сатасың, бир айда $400 болот. $400 Кыргызстандагы орто айлык. Где-то бир 30 000 сом тегереги. Эми ушуну жакшы өздөштүргөндөн кийин кичинекей кадамдардын күчү болуп атпайбы? Ушуну эле эгер 200га чыгара алсаң, $800 болот. Бул Кыргызстандагы Бишкектеги жакшы айлык болуп калат. Ушуну эле сен бир күн 1000ге чыгарып алсаң, анткени 100дү кылган адам 200дү кыла алат Кудайдын уруксаты менен. 200дү кылган адам 500дү кыла алат да. Бирок сразу эле мен бир айда 1000 штук товар сатам десе, аны баш кабыл албайт. Бирок 100дү көйтүп 1000ге жетип алсаң, бир айда 1000 штук товар сатасың, ар бирине $4 сатканда $4000 болот. Анан акырын өзүңдүн иштеп аткан зарплатаңдан чыгып, бул ишиңе концентрация болуп кетсең болот дегендейчи. Эми кичинекей кадамдардын күчүнү түшүнсөк, мен оюмча миллионер болуш Кудайдын уруксаты менен көп деле кыйын нерсе эмес. Диний маалыматтарды кошуп каласыз деп атпайсызбы видеолордочу? Диний маалыматтарды өзүңүз каяктан аласыз? Диний маалыматтарды кайдан алгам? Өзүм окугам. Кичинекейимден менин бир ар кимдин балалык арманы бар эмеспи? Болот эмеспи? Анан менин балалык арманым мен медреседе окубай калгам. Бул менин Сиз өзү арман кыласыз. Ооба. Эми психологический детская травма десек туура эмес болот, бирок как-то дайыма ичимден каалайт элем да, мен бир медреседе окусам, Куран окуганды үйрөнсөм, арабча үйрөнсөм депчи. Бирок тагдырдын мага койгон башка пландары бар болчу, мен медреседе окубай калгам. Балким ошону компенсация кылыш үчүн деле көп диний китап окудум окшойт. Балким жүздөгөн китап окудум окшойт. Имени диний жааттачы. Анан ошол эле боштукту толтуруш үчүн 2010-жылы университет жылдарында 2-курсту бүтүрүп атканда өзүм аракет кылып, өзүм акча топтоп 3 айга Египетке барып келгем. Ал жактан бир аз араб тилинин основасы, анан бир аз Куран окуганды үйрөнүп келгем. Ошого сүйүндүңүз. Хоть как-то компенсация дегендейчи. Анан ошол себептен да мындай аяттарды айтканыңызда дагы мындай эме болсо керек, так толук айтылган. Эми сырттан кандай болот билбейм, өзүм туура айткандай эле болом. Анан ошол видеолордогу мындай салыштырасызбы диний багыттагы видеолоруңуз менен мындай бизнес жаатындагынан салыштырганда кайсынысы мындай эмеси бийигирээк просмотру? Просмотрлар эң көп 2 аялар көп просмотр алат. Акыркы жолу жанагы Кудай конок деп алкаш адамдын өлүмү жөнүндө бир видео чыгардым эле. Мен негизги фокусту Instagram менен эле YouTube'да кылчумун, бирок кече кирип карасам, ал Facebook'та 50.000ден ашып кеттир просмотру. Эми кыргыз аудиториясына мен оюмча жаман эмес, тем более мен немем кичинекей, подписчиктеримчи. Эң көп ошолор алат. Эң аз канча дагы баягы немелер алат. Мындай пиша для мозга деп коет эмеспи? Мындай менен ойлонуп кабыл алыш керек болгон видеолор эң аз просмотр алат. Көпчүлүгүнө жакпайбы же элдер ойлонгусу келбейби?
бирок жазашта көбүнчө ошол мээмен кылганыңыз оорураак болсо керек негизи эле. Албетте. Анткени тактык талап кылынат, жоопкерчилик көбүрөөк деген. Албетте, ооба. Ошонун уракал эмгек азыраак эле бааланбай калат деп койсо. Бааланбай калат дегенде салтанатчы, мен всегда мынтип карадым да бул маселегечи. Биз деген социалдык тармактардын чыгышы мененчи көп нерсени сандардын аркасынан кууп кеттик да. Кууп кетип биз азга алымсынбай калдык. Кантип алымсынбай калдык? Караңыз, менин видеолорум айталы 2,5 миң просмотр алса да, 2,5 миң просмотрду азыр бир аз влогерство менен шугулданып жүргөндөргө айтсаң аз көрөт. Бирок караңыз, 2,5 миң просмотр деген сөз дворец спорта толу адам деген сөз да. 2,5 миң адам. Анткени дворец спорта толгондо 2,5 миң адам да. Ооба. Ал эле эмес, эгер бир видео 50 эле просмотр алса, бул деген сөз мындай бир чоң аудиторияда 50 студент деген сөз да. Ошондуктан мага бир видео деген 20 просмотр алса деле бул аз эмес. Ошо видеолорду өзүңүз жасайсызбы, монтажын кылып? Бир учурларда өзүм жасачумун. Бул процесс аябай узап кетчү. Башта бир идея пайда болчу. Бул идеяны деген 3-4 күн бою башымда бышырчумун, сценарий жазчумун, өзүм камераны кое алып, өзүм тартып, өзүм монтаждап, өзүм пост продакшн жүктөө аябай оор болчу мен үчүн. Анан бара-бара ансыз деле мусулман болгондон кийин убактыбыздын бир бөлүгү, тапкан акчабыздын бир бөлүгү кайра эле колдонушубуз керек го, эми эли жер үчүн, дин үчүн дегендей. Анан ошол расходтордун катарынан монтажер алып, ошол расходтордун арасынан менеджер алып, азыр эми операцион иштердин көпчүлүгүнү менин ошол жардамчыларым кылып калды да. Убакытты да үнөмдөп калдыңыз, ал убактыңызды башка жака пайдалуураак, көбүрөөк акча алып келген жагына же болбосо. Ооба. Айлыкка иштеп көргөнсүзбү? Айлыкка иштеп көргөм. Иштеп көргөм. Канча убакытка чыдадыңыз? 2012ден баштап 2017ге чейин 5 жыл иштептирмин. Бирок айлыкка иштеп жүргөндө деле мындай болбоду. Ал мага бир мучениедей болгон жок да. Анан азыр аябай мода болуп кетпедиби? Айлыкчылыктан чык, анан тигиндей бол дегендейчи. Барың эле баягы бизнесиңерди кур депчи. Мен буга деле толук кандуу кошулбайм. Анткени ар кимдин табияты ар кандай. Динде деле мен арафа нафсаху факат арафа раббаху дейт го. Ким нафсинин тааныса, Раббини тааныйт депчи. Получается, Аллахты тааныгандык дагы нафсин тааныгандык менен өтөт. Кээ бир адамдар бар, алардын табияты бизнеске эмес. Балким мугалимдикке, балким программист болгонго, балким башкага. Анткени ишкердикте деген бул стрессти көтөрө билүү, бул проблемаларды чече билүү, кризистерди чече билүү, кризистин ичинен чыга билүү, булар деген өзүнчө бир навык талап кылган, жөнөм талап кылган нерселер да. Балким бул бирөөнүн эмеси эместир. Маселе бизнес кылып акча табуу эмес, маселе деген өзүңдүн стихияңды таап, өзүң мындай жашоодо бактылуу боло билүү да. Ошондуктан 5 жыл бою иштедим, мен 5 жыл деле мен үчүн аябай сонун жылдар болчу. Көп ошол убакта бирок сабак көбүрөөк алгансыз да, өзүңүздүн турмуштук сабак. Ал жагы бар, ооба. Турмуштук сабактар ошол жерде болсо керек да. Мусулмандар биз дайыма мактанат эмеспи? 5 мал намаз биздин убакытты туура пайдаланууга жардам берет депчи. Балким сиз ушул сөздү да далилдөө иретинде да айтып толуктап кетесиз. Өзү мындай нерсе бар экен да. Менин бул айтып аткандарымды бир аз дагы напсим өзүм айтайын, балким башкаларга дагы пайдасы тиет деген ниетте айтып атам. Аналогия үчүн айтышат экен мынтипчи. Мисалы, күн бар, анан адам бар да. Адам деген күнгө карап басса, көлөкө аркасынан келет да. Адам көлөкөсүнө карап басса, күнгө белини берип, көлөкөсүнө карап басса, көлөкөсүнө өмүрү жетпейт. Такыр жетпейт эми көлөкөсүнө. Бирок күнүн узакташат дегендейчи. Ушул логика менен адам деген Аллах Таалага карап басса, кандай эле көлөкөсү аркасынан келгендей, бул жерде ни в коем случае күн Кудай деген мааниси жок. Анан муну бирөөлөр дагы шыйраттан бөйрөк чыгара турган болсо, азыртан айтып коеюн. Просто аналогия да. Адам Кудайга карап басканда дүйнө аркасынан эрчип келет дейт да. Бирок адам качан дүйнөгө карап дүйнөнүн аркасынан куба баштаганда Кудайдан дагы алыстайт, дүйнөгө дагы жетпейт деп айтат да. Ушул өңүттөн намазды карап көргөндө мынтип айтар элем, кандай сонун болот эле да, эгерде биз намаздарыбызды жумуштарыбызга эмес, жумуштарыбызды намазга карап пландаштырсак. Бирок сиз ошого ылайыктагансыз азыр. Эми аракет кылып атам, прям ошондой болуп атат деп айта албайм, бирок аракеттин үстүндө. Кудайым буйрса. Биз ошо айткан себеби, биз ошону мактанган себеби туура убакытты пайдаланабыз. Анан кийин убакытты туура пайдаланганда көп ийгиликке жете алабыз депчи. Анан сиздин эмелериңизде да көбүнчө ошого багыт кылат да. Жаштар көбүнчө убактын кетирбегиле, тилге басым кылгыла дегендейчи. Анан кийин жаштар менен көп маектешкенде мындай аларды кызыктырган эмне көбүрөөк кызыктырышат?
бизнестен тышкары дагы ушул мисалы диний жаатында да мындай өздөрү кызыгып сурай берген учур болобу? Биз мисалы баарын бирдей алып кетип атабыз деген сыяктуучу. Бир өкүнүчтүү нерсе бар да, муну Раматылык Сабыр Иптар уулу бар. Сабыр Иптар уулу менен бир жолсуна сүйлөшүп калганда аябай өкүнүчтүү бирдемкени айтты эле да. Мектептердин арасында анкета жүргүздүк дейт да. Бул анкетада 3 эле суроо бар болчу дейт. Мен динге ишенем, мен илим билим технологияга ишенем, мен экөөнө тең ишенбейм деп 3 эле суроо. Аты жөнүңөрдү жазбагыла, бирок жүрөгүңөрдөн эмне келатса ошону жазгыла деп айткан болчубуз дейт. Анкетанын жыйынтыгында дейт 67% 3-чү вариантты тандады дейт да. Мен экөөнө тең ишенбейм депчи. Анан Сабыр Иптар уулунун ушундай бир күйүү менен айткан эсимде бар да, туугандар, демек биздин балдарыбыз таладагы малдай элеген депчи. Не кыларын билбей эле жүрөткөн деп. Кез-кез мен өкүнүү, мен ушул нерсени мен эле байкап жүрөм да. Мисалы, сонун бирдемке үйрөнсөң, ичиңде бир эйфория болот го. Мындай нерсе бар депчи. Анан ошондой айтсаң деп. Не деп карашат да. Ушул сезимсиздик өкүндүрөт. Анан арасынан аз эле адам бар. Процентный соотношение аз адам бар. Алар чындыгында кызыгышат. Акыркы кездерде өзгөчө Кудайга шүгүр элибизде баягы динге болгон кызыгуу дагы бар го. Изденүү кантса дагы бар, Кудайга шүгүр. Ден соолук менен иман менен акчаны бардыгын жуурулуштуруп жашап кете турган бир формат издегендер, Кудайга шүгүр, бар. Алар эгер мага ушул темаларда суроо сураса, билишимче жооп берем. Кээде билбей калган учур болобу? Албетте билбей калган учур болот. Диний жаатында эмес, негизи эле. Ооба, болот. Азыр обучение өтүп атканда, Wildberries'те обучение өтүп атканда деле кээде болот. Бир суроо бар, мисалы, кечээ Феруза деген бир эже налог боюнча бирдемке сурады. Мен айттым, мен билбейм, бирок сизге тактап сурап берем. Жана билесизби, Генри Форд мектепти бүтүрбөптүр. Анан бул деген аябай чоң масштабта компания куруп, анан деген ал компаниясы аябай чоң өнүккөндөн кийин муну конкуренттер сотко берет. Сотко бергенден кийин алардын конкуренттеринин немеси бул билими жок дейт да. Бул билими жок, бул кээ бир нерселерди кылганы туура эмес деген бир аргумент менен сотко беришет да. Анан сот деле прокурор суроо сурап аткандачы, тарых боюнча 1-2 суроолор сурайт да, мисалы, кайсы бир согуш качан болгон, анан тияктын президенти ким, анан бияктын борбор шаары каяк депчи. Анан бирөөсүнө билбейм деп жооп берет. Бирөөсүнө билбейм деп жооп бергенде сотко кайрылып айтат да, көрдүңүзбү, бул дейт, билими жок дейт да. Ошону Генри Форд айтат. Мен буларды жатташым шарт эмес. Бирок мен бирдемкени билем. Жашоомдо же бизнесимде бир проблема чыкканда, бул проблеманы чече турган же бул проблеманын немесини билген бирөөнү таап, аны менен сүйлөшүп, мен проблеманы чечкенди билем депчи. Итегле всезнайка болгон кереги жок, бул шарт дагы эмес. Өзгөчө бүтүндөй маалымат телефондорубузда болуп калды го. Маанилүү болгон жанагы soft skills деп айтып атпаймынбы? Тийиштүү адамдарды таап, алар менен сүйлөшүп, проблеманы чече билген маанилүү да. Ал оңоюраак. Бизге бир суроо келиптир. Wildberries боюнча канча акча менен баштасак болот, канча сом менен баштасак болот дейт. Салтанатчы, бул суроонун биринчиден суроого чоң рахмат. Эгерде бул суроонун ичине кирсек, чыкпай калабыз да. Чоң. Ооба, анткени майдалап түшүндүрүп берип отуруш керек да, бирок кыска нуска жооп бериш керек болсо, кандай товар тандайсыз, бул товарыңыздын себестоимости канча, бул товарыңыз канча сом менен Wildberries складына кирет, бул биринчи этап. Экинчиси, бул товарыңыз сатыла баштагандан кийин толуктап туруш керек да. Анткени магазинде түгөп калса, кайра складтан толуктап турбаса, эмне болот? Бизнес токтоп калат, мындайча айткандачы. Ушуга жете турган акча болуш керек. Себестоимость маанилүү товарда. Туура товарды тандоо боюнча экенде, бул боюнча толук маалымат алгыңыздар келсе, Алинин өзүнүн баракчасына кирип, атайын окуулары да бар. Өтө биз баса белгиледик, окуулары жалаң кыргыз тилинде. Анан Кыргызстанда дагы склад ачылып баштаптыр, ачылдыбы? Ачылды. Кыргызстандын бул жаатта буюрса келечеги кең. Бул өзүнчө чоң тема, андыктан бул темага кирбей коелу. Биз жөн гана ийгиликтер тууралуу мындай жагымдуу маанайга ылайыктуу суроолорубузду бере берели. Жаштар менен иштөө мындай биз көбүнчө айтабыз да, жаштардын эмеси күчтүү депчи, амбициясы күчтүү. Анан Муктай агай да көп айтып коет го, биз Кыргызстанды жаш ишкерлер менен өнүктүрсөк болот депчи. Сиз да ушуга кошуласызбы? Негизи эле жаштарды ушул ишкерликке үйрөтүү жаатында кандай ойлоруңуз, идеяларыңыз бар? Эли жерге кызмат кылуу маселеси акыл тарткандан бери эле болду, Кудайга шүгүр, ичимде. Бирок дайыма алдында эки жол бар болчу. Бирөө саясат менен кетүү, бирөөсү деген ишкердик менен кетүү маселеси.
20 канча жаштарымда мен толук кандуу принципиально саясатка барбайм. Мен толук кандуу бизнесмен кетем деп чечтим. Анткени бир бизнес өзүмө кызык, экинчиден өлкөнүн өнүгүүсүнө дагы бизнестин аябай чоң салымы бар да. Биз азыркы кылып аткан ошол эле обучение тиги булардын баардыгы дагы ушул нерсеге багытталган да. Ошондуктан ишенүү менен айта алам, бизнес өзгөчө жаштардын бизнести үйрөнүүсү, өзүнүн бутун өзү тура билүүсү бул өлкөгө чоң бир салым. Анан туруп эле ар кайсы саясатчыны, ар кайсы өлкө башчысыны сындап киргендерге айтам, туугандар, келе баштап өзүңдүн эле проблемаңды чечип алчы. Мына машинаң барбы, бир туруктуу жумушуң барбы, сен үй бүлөң менен маселелерин чечтиңби? Анткени бир үй бүлө деген бир мамлекеттин эң кичинекей бөлүгү да. Эгер ушул өнүксө, калганы ошого жараша өнүгөт деп ишенем. Кайсы хадисти жакшы көрөсүз жана көп колдоносуз? Хадистердин баардыгы сонун, муну танбаш керек. Анан жана неме деген сөз бар эмеспи? Ниет адатты ибадатка айландырат дейт го. Ошол сыяктуу кылып аткан жумуштарымдын баардыгыны кайсы бир хадиске же кайсы бир диний бир биздин баалуулукка байланыштырып, анан ошого жараша амал кылган мен үчүн аябай маанилүү. Мисалы, кайзен деп калат го. Кайзен деген тынымсыз өнүгүү болуш керек депчи. Хорошо, кайзен болсо, кайзен менен силер өнүгө бергиле. Ал албетте силердин бизнесиңерди өнүктүрөт. Бирок ушул эле нерсени биз эмнеге мусулмандын кечекиси менен бүгүнкүсү окшош болсо, ал мусулман зыянда деген хадис менен амал кылбайлы да. Эгерде ушул хадис менен амал кыла турган болсок, анда деген биздин деген кылып аткан ишибиз дүйнөлүк иш болсо да бул сооп болот деген сөз да. Же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям амила бима алима фаалламахуллаху ма алам таалам дейт. Ким билгени менен амал кылса, Аллах Таалага билбегенин үйрөтөт дейт да. Муну бир гана диний эмес, дүйнөлүк иштерибизге дагы колдонсок, айталы, бир тармакта аз эле маалыматыбыз бар, ошол бизнес жаатында болсун, аз эле маалыматыбыз бар, ошонун бисмиллах деп кыла баштасак, анда деген биздин деген Аллах Таала бизге бул жаатта билбеген нерселерди үйрөтөт. Бул жаатта билими көбүрөөк адамдар менен жолугууну насип кылат. Иш кылып светский өлкө деп коебуз, бирок светский деген түшүнүктү да бир жерде биз туура эмес түшүнүп алдык окшойт да. Анткени светский дегенде эми бир адамдын деген, бир мусулмандын деген дүйнөсү менен ахирети мынтип жуурулушуп жашайт да. Бул деген камырдагы ун менен суу сыяктуу да. Ун менен сууну мынтип бөлүп карай албайсың да. Ошол сыяктуу эле биздин ыйманыбыз менен дүйнөбүз бул деген бир бүтүн. Бардык хадистерди, бардык баалуулуктарды дүйнөлүк иштерибиз менен ошентип жуурулуштуруп жашаганды үйрөнсөк да. Ийгиликке жетүү үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек дейт? Ийгиликке жетиш үчүн кандай сапаттарга жетиш керек? Кыскача айтып кетсеңиз болот. 21-кылымдын эң чоң 3 катастрофасы деп айтпайм, бирок 3 эң чоң проблемасы бар экен да. Ооба. Булардын бирөөсү изменение дейт да, өзгөрүү дейт да. Азыркы учурда ушунчалык бат өзгөрүү бар дейт. Ошол өзгөрүүдө эгерде биз ийгиликке жетебиз десек, анда деген бизге гибкость керек. Ансыз деле Йейл университетинин бекен же Стэнфорд университетинин профессорлорунун тактаган бир немеси бар. Муну жөн эле мынтип оюндан эле чыгарып койгон эмес, узун бир изилдөөнүн жыйынтыгында келген бир бүтүм чыгарган бир бүтүмдөрү бар. 21-кылымдын эң чоң өзгөчөлүгү, эң чоң характери жана немелерде сурап калышат го. Эгер өмүр бою бир эле ыр менен жашай турган болуп калсаң, кайсы ырды тандамаксың депчи. Ошол сыяктуу, эгерде өмүр бою бир эле навык танда дей турган болсо, бул кайсы навык болсо, 21-кылымда бул гибкость. Ийкемдүүлүк. Ошого ийгилик үчүн деле бул ийкемдүүлүк. Дүйнө тынбай өзгөрөт, шарттар тынбай өзгөрөт. Ийкемдүүлүк дегенде бир ситуацияга ийкемдүү болуп кошулуп кетүүбү же мындай коомго ийкем болуп кетүү, ийкемдүү болуп? Эми коомдо дегенде ал уже бир аз дагы адеп акылак, бир аз дагы диний маселе кирип кетет. Анан кийин элдин баары эле ачылып, чачылып чечинип атат, мен да чечинип атам. Буга мен категорически каршымын. Жок. Мен айтайын дегеним, бир максат койдуң да. Бир максат койдуң, ошол максатка баратканда өтө көп эске албаган проблемалар чыгат. Анан ошол проблемалар чыкканда ошолорго ийкемдүү болуп, буйтап өтүп чече билүү да. Как работает Google деген бир китеп бар. Жаштарга аябай окушуну сунуштайм. Муну итак эле Google'дун основательдери Ларри Пейдж менен Сергей Брин жазган китеп. Мен 2 жолу окуп чыктым. Бул китепте Google'га кантип жумушчуларды алабыз деген тема козголгон да. Анан ошол жерде айтат, биз дейт жумушчуларды алып атканда аларга дейт аябай жесткий болуп,
аябай жесткий пландын астында иштей ала турган эмес, максатты коюп ошол максатка гибко жете ала турган адамдарды тандайсыз да, өзгөчөлүк катарычы. Чоң бир максат коюлса, моундай бир проект бар, ошонун астына иштейсиңер. Анан толтура конкуренттери бар, толтура өзгөргөн технология бар да. Ошол өзгөргөн технология жана чоң конкуренттерге карабай адаптация болуп максатка жете ала турган потенциалы бар адамдарды алабыз дейт да жумушкачы. Китеп деп калдыңыз. Алинин баракчасында атайын китептерди, эң жакшы китептердин топтомун чогултуп, кыска видео болуп чыгарып атат. Бул боюнча да кыскача айтып кетсеңиз. Акыркы жолу кайсы китепти чыгардыңыз жана дагы кайсы китептерди күтсөк болот сизден? Вау. Менин конкурент дедим го, менин катталуучуларым окшойт, Алла ыраазы болсун суроого. Кече түнү баштадым муну. Китеп конспект деген бир рубрика баштаттым. Китептерди окуп аткандачы мындай нерсе болот да. Азыр адамдар деген узун макалаларды же узун видеолорду көрбөй калышты да. Кече бир ойдо. Китеп окуганда аз болуп калды деп коебуз. Мен уже TikTok'tu көрөрдү, YouTube'ду көрө албай калыптым дейт бирөөчү. 10 мүнөттүк видеону көрө албай калыптырмын дейт да. Анан менин оюм кандай болду? Китеп окуп атканда чындыгында бир китептик маалыматтар бар да. Кээде бир параграф же болбосо бир сүйлөм бир китептик да. Ошону эми сонун мүмкүнчүлүктөрүбүз бар эмеспи? Телефонго эле шарт карап туруп 1 мүнөт же 1,5 мүнөттө достор, мен мондой бир китеп окудум, мондой бир маалымат бар экен, кандай ойлойсуңар деген формат келди. Кече түнү ой келди. Кече эми эле баштадык аны китеп конспект деп. Жөн эле тааныштыруу видеосун чыгардым. Немесин болсо, маркетинг ота доя деген китептен баштайын буюрса. Сиз окуган, жашооңузда пайдасы тийген жакшы китептерди буюрса күтөбүз анда. Ал бардыгы ошол видео форматта кетет. Биз сизди да чыгарган себебибиз ошол видео кыска, бирок ошол эле убакта мындай пайдалуу аласың. Анан сиз айтып калбаңыз, бир китепте бир толтура китепте бирок бир-эки эле маалыматты кээде алып каласың го. Анан видеодо дагы ушундай да, мисалы бир коучтар болобу, бир лекцияларга барасыңбы, 3 саат отурасың, бирок кеткенде бир эки эмесин эстеп каласың го. Ошону жашоодо да көп колдоносуң да. Кыска видеолордо ошону мындай тез кабыл аласың да. Ошонусу менен да кызыктуу. Анан ошо менен дагы аудиторияңызды кармап келе жатат окшойсуз. YouTube менен азыр эми Facebook'ка да өтөйүн деп калган окшойсуз. Жаңы эле сөзүңүздөн кийин байкап атам да. Азыркы учурда келечекте биз кайсы соц тармак аркылуу Кыргызстанда бизнести өнүктүрө алса болот да. Ошо менен бир акырын берүүбүздү жыйынтыктап алат окшойт. Точный бир формуласы жок, точный бир шаблону жок. Анан SMM деп азыр деген аябай баркы кетип калган бир сөз болуп калды да. SMM деген анткени жүүнү үзүп алган торпоктун баары SMM шүкүнөн чыгып атпайбы? Бул өзү өтө чоң бир неме да, өтө чоң бир билим. Coursera.com деген бир сайт бар. Ошол сайтта деген Facebook'тун расмий түрдө верификация кылган SMM курсу бар да. Ошол SMM курсту өтүп атып бирдемге түшүндүм. Ал аябай чоң тема да. Бирок кыскача айтыш керек болсо мындай. Ар ким өзүнүн кылып жаткан бизнесине кайсыл социалдык тармак ылайыктуу ошону караш керек. Бирөөнө TikTok аябай ыңгайлуу, бирөөнө Instagram, бирөөнө Facebook, бирөөнө YouTube дегендей да. Мунун жанында не айтар элем? Эгерде бардык социалдык тармактардын, албетте TikToктун азыр показательдери аябай жогору, бирок эмнеси болгондо деле бардык социалдык тармактардын өзгөчөлүктөрүн алып келгенде эмнеси болгондо дагы Instagram эң ылайыктууларын. Анткени сүрөт дагы чыгара аласыз, видео дагы чыгара аласыз, опрос дагы кыла аласыз, сторис дагы бөлүшө аласыз, макала дагы чыгара аласыз. Бул бардыгына да. Мисалы TikTok, ал жерде пост чыгара албайсыз. Же болбосо YouTube бөлүшкөнгө неудобный. Facebook именно таргет үчүн Ads менеджерде точно таргетирование үчүн өтө сонун нерсе. Анткени Facebook'та деген неме иштейт, искусственный интеллект деп коет, өзү ойлонгон робот иштейт ал жердечи. Сиз бир таргет бергенде, аны деген бир 1000 адамга көрсөтүп, кимге жакты, кимге жакпады деп туруп өзү ойлоно ала турган роботтор бар. Алар иштейт, бирок Instagram кантса дагы король да бул жерде. Жакшы кеңештер болду окшойт, жаштарыбыз үчүн да, Instagramды көп колдонгондор үчүн дагы деп койбойм. Анда бир жакшы элибизге калоо тилегиңиз, жакшы бир сөздөрүңүз менен жыйынтыктайланды. Эми акыл тартып адам боло баштагандан кийин эле дайым эле тилегибиз ушу болду. Эли жерибизде тынчтык болсо, бепилдик болсо, согуш болбосо, жаштарыбыздын жүрөгүндө иман болсо, денинде соолук болсо, башында акыл болсо, чөнтөгүндө акчасы болсо, ибадатыны кылып, эки дүйнө бактылуу жашаса деген ошол эле тилегибизден жазбайбыз. Сиздердин чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ушундай бир мүмкүнчүлүк бергениңиздерге. Сонун болду мен үчүн.
Чоң рахмат сизге дагы. Биз уктуруубуз, убактыбыз азыраак болуп калды окшойт. Али менен сүйлөшөрсөң темалар, суроолор өзүнөн өзү чыга берет дегендей. Андыктан ийгилик кааламакчыбыз. Баракчаңызды балким бир ирет айтып коесуз, балким. Хорошо. Угармандар арасында кызыккандар болсо, китеп окугусу азыраак китеп окуңар келген болсо, кыска видеолорун көрүп көп маалымат алсаңыздар болот. Ошондой эле бизнес жаатында дагы, дин жаатында дагы негизги ийгиликке жетүүдөгү бир жакшы кеп кеңештерин видео аркылуу берип келет. Ошол себептен дагы бүгүн биз студияга чакырганбыз. Алим Матраимовго да ыраазычылык билдирмекчибиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Кыргызстанда сизде болгон патриот жаштарыбыз көбөйө берсин. Чоң рахмат. Сиздер менен мен Салтанат Асанбекова болдум. Кийинки уктуруулардан жолукканга чейин коштошмокчубуз. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум.